Урматтуу жоокерлер, сержанттар, офицерлер жана генералдар. Bir söz менен айтканда, урматтуу мекенибиздин коргоочулары. Өлкөбүз бүгүнкү күндө өтө оор абалда турат. Кайда гана көз жүгүртпөгүн бардык жерде мыйзамсыздык орун алган. Калкыбыз кыйналып турат. Мыйзамдар иштебей жатат. Тагыраак айтканда, мыйзамдар акчалуулардын жана бир гана бийликтин кызыкчылыгына камсыз кылып калды. Карапайым калк менен бийликтин ортосундагы ажырым күндөн күнгө чоңоюп баратат. Ошондон улам мен акыйкаттык үчүн күрөшүүгө белсендим. Калктын аялуу катмарын, карапайым калктын кызыкчылыгын коргонууга аттандым. Кыйын кезеңдерде биз дайыма өз элибиздин жаркын үмүтү жана таянар тоосу болуп келгенбиз. Демек, мен генерал катары өз элимдин жана ата мекендин алдында берген антымды жана милдетимди баарынан жогору коем. Өлкөдөгү баш аламандык менен мыйзамдуу жол менен күрөшөм. Мен парламентке бүтүн Кыргызстан элдик партиясы менен бараткандыгымдын себеби бул коррупция, көмүскө экономика, уюштулган кылмыштуулук жана контрабанда менен күрөшүү, чегара маселелерин тез арада чечүү, ошондой эле азыркы учурга карата жаңы мыйзамдарды иштеп чыгуу. Ушул өңдөнгөн көйгөйлүү маселелерге күн сайын көтөрүп чыгып, алардын аткарылышын талап кылам. Мен ал жерде сиздердин кызыкчылыктарыңызды коргойм. Мен үчүн өз элимдин кызыкчылыгы жана генералдык ар-намысым баарынан кымбат. Мен дайыма силер менен болгонмун. Ата мекенибиздин алдындагы ак кызматымды адал аркалап келгем жана аркалай берем. Андыктан сиздер ишенип артсаңыздар, мындан ары дагы калкым үчүн каруумду казык кылып кызмат кылууга даярмын. Андыктан 4 октябрь бул тандоо күнү. Биз эгерде өзгөрүүнү кааласак, чыныгы элдик партия 8 сандуу бүтүн Кыргызстан партиясына добуш бериңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.